Сұрадыңыз, жооп берем. Долбоору, кезектеги суроо. Сиз акыркы учурда туура тамактануу тууралуу көп айтып баштадыңыз. Сиз эмнеге бул темага жармашып алдыңыз? Башка кызыктуу темалар жокпу? Сизди түшүнгөн деле адам жокпу деп ойлойм дейт. Суроолор ушундай. Атайын тандап алып атам. Себеби маанилүү суроолор мен үчүн. Айта баштаганымдын себеби биринчиден мен өзүм семирип кеткен бир кезде. Мен ушунчалык бир оор проблема болду. Камерага тартылгым келбей калды, өзүм семиздигимен тартынып. Мен ушу телевидение менен карап аткан адаммын. Мен үчүн камера, студия, монтаж, эфир, коом өзүнчө бир мааниге ээ болгон кубулуш. Мен ушуга баш тартууга аргасыз болуп калдым эле. Анан кыймылым оордоп, ооруларым баштады. Баш ооруган, бутталган, кыжалатчылык, кыжылдык, сөз көтөрбөйт. Мына ушундан арыктоо жолун издеп, арыктаганда да кандай арыкташ керек? Башка бир дене мүчөлөргө зулум болбогондой арыкташ керек. Сүннөт менен арыкташ керек. Кээ адамдар арыктайт, суу менен арыктайт, же залга барып арыктайт. Эгерде кайсыдыр бир адистин көзөмөлүндө арыктабаса, адам башка денелерин бүлүндүрүп алышы мүмкүн. Дененин ичиндеги башка органдарга бүлүн жетиши мүмкүн да. Ошондуктан мен муну туура түшүнгөм. Ушундай адистерди издеп, ошону изилдеп 4-5 жылдан бери ошо адал темасында жүргөндүктөн, тамак менен түздөн-түз мамилем болгондуктан бул маселеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тамактануу тартиби да мени аябай кызыктырган. Мен бул маселеде Түркияга чейин барып келдим. Эчендеги китептерди баракташка туура келди. Адистер менен сүйлөшүүгө туура келди. Анан акыры ушул нерсе өзүм үчүн катуу бел байлап, акыркы 3-4 айдын ичинде Кудайга шүгүр жакшы результат алдым. 54-чү размердеги кийимден 46-га түштүм. Бир баштапкы эле бир 10 айдын, бир 10 калп айтпасам бир айдын ичинде 32 сантиметр көлөмдү бердим. Бул деген үйдөн 2 кап кийим чыкты. 2 кап кийим башка бирөөлөргө беришке туура келди. Желкеси отурбай калды, чоң, шымдар тимде чоң кишиникиндей болуп. Бүт кийимди алмаштырууга туура келди. Анан биздин динде ушундай бир мыйзам бар. Эгерде бир жакшылыкты өзүңө ыраа көрсөң, башкага да ыраа көрүшүң керек. Болбосо өзүңө отурбайт бул жакшылык. Мен деле жакшы болсун деп отурсаң, сенде болбойт. Мен ушул мыйзамды ишке салдым. Ушул мыйзамдын негизинде ушул жакшылык өзүмдө калсын, анан башкаларга мен айта баштадым. Натыйжада мен өзүмдө да ушул кала баштады. Башкалар буну пайдалангандары пайдаланып атты. Мисалы үчүн менден кеңеш алгандар аябай көп, Кудайга шүгүр. Өткөн айда мен өзүмчө чакан мониторинг этсем, 500дөн ашыгыраак адамга кеңеш бериптирмин. Акыркы 6 айдын ичинде, мына ушунун ичинде 10 чактысынын результаты, 10 чакты адамдын жыйынтыгы сонун адамдар пайда болду. Аларды эмне мындай публикага чыгаргым деле келбейт, өздөрү кааласа өздөрүнүн результатын айтат. Бирок чындыгында жаштары да бар, жашы мендейлери бар, улгайып калгандары бар. Чындыгында азыр алар рахмат айтышат. Өздөрүнүн жашоосунда да жаңы жашоо тартиби пайда болду. Үй бүлөсү менен тамактануусу өзгөрдү. Сонун тамактарга өттү. Биз картошка, күрүч, кант, койдун эти куурулган тамак менен жүргөн болсок, азыр эми андан башка да тамактар бар экен. Аларды ойлоп отурбуз, билбептирбиз, алар биздин тамагыбызда жок экен деп. Кудайга шүгүр. Аялдары тамак жасаганды издей баштады. Мындан кандай тамак жасасак болот? Мындан сонун тамак бар турбайбы? Интернетке кирсе, миллиондогон тамактын рецепттери бар экен. Үйрөнө баштады, сонун тамактар пайда болду дейт. Бардыгыбыздын үйүбүздө ушундай өзгөрүүлөр чоң. Балдарыбыз дагы тамактардан баш тартууга туура келди. Кечки тамакты туура коюу, кечки тамакты ысытып жейт кыргыздын бардыгы. Мына ошол нерседен анан мен ушулардын бардыгын айтып отурсаң убакыт жетпейт. Бул өзүнчө ар бир мен клиентим менен бетме-бет отуруп алып 1 саат, 2 саат күнүнө ушу үңүлүп кароого туура келген түйшүк. Ошондуктан мен бул нерсени өзүмө калтыргым келген үчүн бирөөлөргө жая баштадым. Аларга, адамдарга түшүнөбү, түшүнбөйбү, аларга жагабы, жакпайбы, бул алардын маселеси. Менин маселем мага жагат. Мен ушундай формада карагым келет. Мен ушул формада жашагым келет. Мен велосипед менен жүрөм. Шайдоотмун. Жашоом өзүнүн тартибинде. Мен акыл жүгүртүү,
парасатым, интеллектим кайра жандана баштады. Мурдагыдай маңыроолук кетти. Мына ушулардын бардыгын ким өзүнө каалабасын? Мен өзүмө кааладым, ошондон башкаларга айта баштадым. И менден кеңеш алып, результат тапкандар дагы башкаларга айтып атат ушул нерсени. Анан мага келип айтып атат. Мен мынауга айттым, мынауну айттым, кээдилер мага жетелеп келет. Азыр барган сайын келип аткандардын саны күн сайын арбылап баратат. Эмнеге? Түшүнгөндөр пайда болду. Кимдер өзүнүн тууганынын проблемасын түшүнүп, аны бизге мага алып келгендер бар. Мына ушундай ооруп атат, ушундай. Бүгүн аябай кымбат оорулар бар. Айда жок. Миңдеген, 100 миңдеген акчаларды аптекага берет. Булардын туугандары келип атат, ушуну кандай кылсак болот деп. А мен айтам, мен билбейм, мен дарыгер эмесмин. Тамагын тууралап койгула. Аллах шыпаны тамакка койгон, дарыга эмес. Аллах шыпаны тамакка койгон. Тамак туура болот, дене күчкө кирет, ооруну өзү жеңет. Жөнөкөй эле мыйзам. Жөнөкөй эле мыйзам. Кээ бир ушундай бир тармактар бар. Мына ушуну билбегендигибизден акча иштейт. Мына ушуну биз билбейбиз, ушундан акча иштейт. Мына ушундай. Ошон үчүн силерге айтам муну.